Ассаламу алейкум, урматтуу достор, сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов жана сиз менин KG Top 5 YouTube каналындасыңар. Көптөн бери видео чыкпай келет. Чын жүрөктөн кечирим сурайм, анткени биз дагы башка студиялар сымал эле жайкыга жакшы бир проект даярдап атык элек, ошондон кол бошобой жатат. Бүгүн мен видео тартып жатканымдын себеби интернет айдыңына YouTube'ка жаңы бир кинонун, жакшы кинонун Күйөө жолдош деген тасманын трейлери чыгыптыр. Мына ошол тасма жөнүндө сөз кылайын деп чечтим. Трейлерин бир сыйра көрүп алып, реакция калтырып, андан кийин ар бир кадрына көз жүгүртүп, шашпай талкууга салалы деп ойлоп атам. Аны эмесе даяр болсоңуздар, биз трейлерди көрмөкчүбүз. Жашың канчада дейсиң? 49. Майке. Кызык Америкадан бери келип атса, жалгыз келбей күйөө менен келип атса, эмне концерт коюп атасың я? Атам тум небересин өзүмүз атам Күйөө бала дейт. Ана айылда азыр кыз атабызды даярданып атат. Күйөө жолдоштор менен барасың да, они тебя объясняют. Канча? Менин баламдан да кичүү турбайбы? Сен 50 болсоң, 23 жаш разница болуп атпайбы? Бай, мен де биякта ишенdim. 23 жаш разница. Башка бир колдоп койгулачы. Ошон үчүн О, мальчишник. камчы экен жаңы образы. Жаштардай. Мындай образда камчы экен негиз көрө элек болчумун. Аябай кызыктуу чыгат деген ойдомун. Костюму дагы бир өзгөчө экен. Право на один. Болот Ентимишев. Асхат Сулайманов, албетте. Айжан Аденова. Менин эң жакшы көргөн актрисаларымдын бири. Мен ошону Камчы Сарбаев. Жездең мына жездең. Арнис Кыдырмышев. Тамашаңыз тайды. О, Альбина Машева. Альбина эже. Лайк сразу. Таулды Актанов. Билесиңби азыр? Дайра. Күйөө жолдош. Себеби жашка карабайт дейт. Отсылка. Баламды садага чалып атам. 5 майдан баштап бардык кинотеатрларда. Жокко жокпа. Алгач тасма жөнүндө бир аз сөз кылып алалы. Негизи бул трейлер, тасманын трейлери мага аябай жакты, анткени биринчи эле көзгө урунар нерсе бул актерский состав, актерлордун тобу, мындайча айтканда. Мындай мыкты актерлорду бир тасмада мен көптөн бери көрө элек болчумун. Тем более бардыгы мындай эски мектептин актерлору, старая школа деп койсок болот. Асхат Сулайманов. Асхат байкени ким билбейт. Илгерки эле Эрнест Абдыжапаров байке тарткан участковыйда ойнойт эле го, ошо тасма Гүмөндөр Абылов башкы ролдо ойнойт эле. Кайсыл тасма эле? Айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү тасмасынан баштап эле Такибай тасмасынан дүңдеп чыккан азыр кайсыл тасманы койбо? Сөзсүз түрдө Асхат байке бар. Асхат байке бар кинону бардыгы эле макул болот болуш керек. Мыкты тасмалардын катарына киргизе берсек болот деген ойдомун. Жана албетте ошол эле Такибайда Асхат байкенин жубайын ойногон Альбина Имашева. Альбина эжени дагы биз көптөгөн дагы тасмаларда көрүп келебиз. Эң мыкты актрисалардын бири. Мага дагы аябай жагат. Альбина эже. Лайк Альбина эже жакса. Жана ошондой эле Арнис Кыдырмышев. Айта кетчү нерсе, көбү көрүүчүлөрдөн Такибай тасмасынан кийин ойлошот экен, жашоодо дагы Асхат Сулаймановдун жубайы бул Альбина Имашева деп. Жок. Альбина Имашеванын жашоодогу чыныгы жолдошу бул Арнис Кыдырмышев Дем театрынан. Кийинки актерлорго өтсөк, Болот Ентимишев. Болот Ентимишев эмнеси менен мага аябай жагат. Болот байке комедияндагы кандай ойносо, драмандагы, трагедияндагы ошондой жеткире ойногон актерлордун бири. Аны биз ошол эле комедия болсо супер кудалардан көрсөк болот. Ал эми драма ролдорунан Сундук предков, илгерки эски чыккан тасмалардан көптөгөн фестивалдарда жеңүүчү болуп келген. Жана ошол эле Бакыт Осмонкановдун Ата тасмасында башкы ролду мыкты деңгээлде аткарган Болот Ентимишев. Андан кийин дагы кайсы? Камчы Сарбаев. Бул жактагы ролу дагы өзгөчө болот окшойт, анткени кийиминен дагы,
Могул AirPods аксессуарлардан дагы мындай жаштардай, жөнөкөй жаштар эмес, мындай батыштан келген культураны аябай бийик койгон персонаждын образында болот окшойт. Табылды Актанов негизи алгач көптөгөн эме фестивалдык тасмаларда көп ойноду. Жана ошол эле белгисиз маршрутта дагы мыкты роль жаратып кеткен байке. Сүт ак тасмасында ойногон. Көбүңөр көрбөсөңөр керек, бирок Сүт ак тасмасы бул кыргыз киносундагы эң мыкты тасмалардын бири деп айта алам. Менин оюмча, жеке менин оюмча. Эми биз трейлерди шашпай коюп, акырындап кадр кылып талкууга алсак. Кеттик. Паузалар менен көрөбүз эми. Кетти дегенде эле Фрунзе Production'дын логотиби чыкты бизге. Фрунзе Production'ды барыңыздар эле билсеңер керек. Бизге алгач Фрунзе Production кино жагына келгенде сериал тартуулашкан. Lights Creative Group командасы менен башкы ролдордун бирин, керек болсо актер, жана биринчи иретте эң мыкты ырчылардын бири кыргыз эстрадасындагы Курал Чокоев дагы ойногон. Байкуш деген тасма деген сериал. Ал сериалда байдын баласы өз күчүм менен өзүнүн сүйгөнүмдү табам жана атамдын айткан кызына баш кошпойм деп бай атасынан кетип жатаканага өзүнүн достору менен жашап калат дагы, өз сүйүүсүн ошол жактан табат. Мына ошол жөнүндө сериал. Эгер ким көрө элек болсо, Фрунзе ТВ каналына кирип, YouTube каналына кирип, сериалды толугу менен көрүп чыксаңыздар болот. Фрунзе Production ал эми толук метраждуу тасмалардан жакында эле чыккан 10 жылдык тасмасын тартып чыгарышты. Тилекке каршы мен 10 жылдык тасмасын азырынча көрө элекмин. Ал Этномедиа порталында бар, онлайн кинотеатрында. Жана сөзсүз түрдө жакын арада мен ал тасманы дагы көрүп, ага өзүмдүн оюмду тартып чыгарсамбы деген максатым бар. Фрунзе Production негизи жакшы чыгып келатат. Ушундай продакшндар, студиялар көбөйө берсе, бизде дагы канчалык конкуренция өссө, ошончолук тасмалардын дагы эмеси качествосы өсөт деген ойдомун. Буюрса, алга Фрунзе Production студиясына ийгилик каалап кетмекчибиз. Кеттик. Фрунзе Production. Жашың канчада дейсиң? 49-та. Байке. Кызык Америка. 49-да. Демек, жаңы эле көрүп чыккандан кийин эле дароо эле белгилүү болду. Эң башкы интригасы бул жакта атасы 27, мен оюмча 27-26 жашындагы кызын күйөөгө узатып жатат. Ал эми күйөө жолдошу болсо, почти что кыздын атасы менен тең болуш керек. Керек болсо даже кыздын атасынан дагы улуураак болуп чыгышы толук ыктымал. Болот Тимишев ошол күйөө жолдошту ойнойт экен. Жана биринчи эле суроо сөзсүз түрдө кайнатасынан кайсыл суроо болушу мүмкүн. Тааныштырып келгенде жашың канчада, анткени улуу көрүнүп турат. Негизи интрига жакшы экен, анткени биздин жашоодо дагы бул көп эле кездешет. Кыздар өзүнүн бир канча жаш улуу адамды сүйүп калышып, жана ата-энеси менен тааныштырганда ыңгайсыз учурлар көп кабылат. Мына ошондой учурда алышыптыр тасмага. Кандай болор экенин кызык туудуруп атат. Кийинки эле кадр биз жанагы Америка киносундагы кадрлардан алынгандай көрүнүп турат. Нью-Йорк, демек, күйөө жолдош көрсөткөндөн кийин эле Нью-Йорк кетип атат. Демек, ал чет эл жакта иштеген мыкты ишкерлердин бири болуш керек. Кеттик. Кызык Америкадан бери келип атса. Америкадан бери келип атса. Айтканым чын экен. Америкадан бери келсе, демек, Америкада иштеп жүргөн мыкты адистердин бири болушу мүмкүн. Кеттик. Менен келип атса. Эмне концерт коюп атасың я? Атам тум небересин өзүм узатам деген. Ана айтасың. Кыздын апасы бирасыз атасына мындай үй бүлөдөгү анча-мынча чыр-чатактар сыяктуу болот го, ошондой болуп аткан жер экен. Эле концерт коюп атасың деп. Эгер мен ата болсом, мен кызымды өзүм менен тең адамга берип атсам, албетте мен дагы өзүмдү өзүм жоготуп, концерт коюп деген сыяктуу болмок да, мындай айтканда. Ошондой нерсе болот экен. Демек, кызыктуу эле болсо керек.
кыз атабыздар даярданат. Күйөө жолдоштор менен барасың да, они тебя объясняют. Қанша? Менің баламнан да кіші тұрмайбы? Сен ел үйде болсаң. Канча? Күйөө жолдоштор Арнис Кыдырмышев жана Аскат Сулайманов, демек күйөө жолдоштор экен. 23 жаш разница болуп атпайбы? Опа, мына. Биякта ишендир. Мына Камчы Сарыбаевдин жаңы образ десек болот. Бүгүнгө чейин Кирип келгенде эле өзүнө баардык вниманияны тартып турат. Мойындагы цепочкасы, колундагы шакеги, розовый очкиси, плащ жана футболкасындагы кара эмес сары, мындай яркий. Негизи Камчы айке бул жакта жаңы айтып кеткен. Демек бизде мальчишник кылабыз дегенде эле мага биринчи эле ой, мага эле эмес баарыңыздарга болсо керек, бул Америкада эң мыкты тасмалардын бири болуп чыккан, өз убагында кассаны жакшы көтөргөн мальчишник в Вегасе деген тасманы дароо эле эске салды. Ошол жактан дагы мындай вдохновение алышса керек, сценарий жазып атканда, кино тартып атканда. Жана эң кызыктуусу бул ойду Аскат байке менен Арнис байке эмес, Камчы байке ошол батышка ооп кеткен адам айтып атканы мындай логикага аябай туура келип жаткан жери кубандырат мени. Арнис байкен аялымды айрыйт деген сөзү бар экен. Демек бул жакта сөз түрдө Мальчишник в Вегасе тасмасында дагы бар болчу. Бир адам өзүнүн жубайынан аялынан аябай коркчу. Демек Арнис байкенин образы мына ошол персонаждан алынса керек. Дароо эле Мальчишник башталгандан кийин эле булардын жолдо ызычы болгондору, гаиге түшкөнүн көрүп атабыз. Демек ошол жактан көптөгөн мындай тоскоолдуктар пайда болуп, көптөгөн приключенияларга түшүп, мындайча айтканда көптөгөн кызыктуу кырдаалдарга дуушар болушат окшойт. Подожди, Дмитрий. У нас есть Түрмөгө право түшөт. на один Болот телефонный Тентимишев. звонок. Болот Тентимишевдин персонажы именно у нас есть право на один звонок деп атканы, демек чындап эле эгер батышта жүрсө, демек мыйзамды жакшы билген адис экен. Негизи трейлерди карап атканда эле кайсыл персонаж кандай сүйлөп жатканынан, персонаждары туура жазылганбы, линиялары жакшыбы, проработаны, не проработаны деген нерселерди дароо эле байкаса болот. Бул жакта биринчи көз караштан көрүнүп эле турат персонаждарды жакшы иштеп чыккандары. Буга чейинки биографиясы жана өзүнүн жүрүш турушуна жана сөздөрү дал келгени улантабыз. Походу, ты Хуку. Айжан Аденова. Мен ошону дарата алып берейин. Жорж, мен жерден эмесмин, мына жерден. Vay, koyunuz тамашаңыздайды. Машинаны күйөөтөсүң антип, я! Машинаны көөтөсүң антип, демек машинаны сөз түрдө бирдеме кылышат. Куда аз көрдүңбү? Мен сени күчүн эмне болду азыр? Айгелде сен азыр күйөө боло экенин укса эмне болот билесиңби азыр? Дайра. Ушул жер кызыктуу экен. Бул жерде сөгүнгөндө деген үнгө катып коюшкан экен. Негизи илгери эмес, эми кыргыз киносунда мындай нерсе алгач жок эле. Кийинчерээк эле бул прием пайда болду. Кийинчерээк эле колдоно башташты. Эгер адашпасам, мен көргөн тасмалардан биринчилерден болуп бул нерсени Бактос Мунканов колдонгон. Напарниктер 2 тасмасында напарниги Жеңиш Майрамбек уулу өзүнүн бир тууганчык тасмасындагы бир тууган экенин көргөндө бир сөгүнгөн жери бар. Ошондагы ушундай үн менен катып коюшкан. Андан кийин мындай приемду көп эле колдоно башташты жана ошол эле биздин дагы Балконский балакай тасмасында дагы колдонгон жери бар. Догай! Сен болбайсыңбы? Бүйтүп атпайсың. Бул көрүүчүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша түшүнүп алышат деген нерсе да. Кет.
күйөө жолдош, сүйүү жашка карабайт. Слоган. Негизи ар бир тасманын астында ушундай бир сүйлөм болот. Ал сүйлөм деген бардык кинонун негизги мазмунун берип турат десек жаңылышпайбыз да. Дос деген мендей дос болот. Негизи азыркы учурда дүйнөлүк кинематографияда, дүйнөлүк киноиндустрияда отсылка, пасхалка деген нерсе аябай күч алып жаткан маалы. Бул нерсени, бул тенденцияны киноиндустрияга Marvel киностудиясы алып келди десем жаңылышпайм. Анда бир тасмада башка тасмаларга же башка культурага, башка чыгармаларга кандайдыр бир окшоштук, отсылка калтырып кеткен нерсе биз пасхалка деп айтабыз, популярдуулукка жетип жаткан нерсе. Мына ушул Аскат Сулаймановдун "Дос деген сендей дос болот" деген сөзү эле баардыгыбызга белгилүү болгон эң мыкты ырлардын бирине пасхалка десек жаңылышпайбыз. Сен үчүн баламды садага чалып атам. 5-майдан баштап баардык кинотеатрларда. Аяга көппө. Жокко жокпо. Кетип атканда дагы ошолорду ырдап кетип атат. Мыкты. Негизи дагы бул 5-майда чыга турган тасма жөнүндө эмнени айтсак болот? Күйөө жолдошту, тактап айтканда күйөө баланы Болот Тентимишев ойноп жатса дагы, бул жакта башкы каарман Болот Тентимишев деп айтуудан алыспыз. Анткени бул жакта кино тасманын аты күйөө бала эмес, күйөө жолдош. Демек, баш каармандарда ошол күйөө баланын, Болот Тентимишевдин жакынкы достору бул Аскат Сулайманов, Арниз Кыдырмышев жана Камчы Сарбаев. Мына башкы ролдо ушул үчөө десем жаңылышпайт окшойм. Мен терең ишеничтемин. Бул тасма жөнөкөй эле катардагы комедиялардан эмес, ичинде өзүндө кандайдыр бир мазмунду камтыган, көрүүчүгө айтайын деген терең ою бар чыгармалардын бири деп ишенип туралы. Тасмалардын максаты жөн эле күлдүрүү эмес, жана ошондой эле көрүүчүнүн көз карашын, бул дүйнөгө болгон көз карашын өзгөртүү, кандайдыр бир баалуулуктарды баалай билгиле деп айтайын деген, жеткирейин деген ою болсо абдан кубанычта болот элем. Мына бул дагы ушундай тасмалардын бири деп ишенип турам. Анда эмесе достор, ушуну менен бүгүнкү чыгарылыш аягына келип жетти. 5-майдан баштап баардык кинотеатрлардан Күйөө жолдош тасмасын күтмөкчүбүз. Фрунзе Production студиясына ийгилик каалап кетебиз жана жакшы касса чогултат деген ойдомун. Ал эми тасма чыккандан кийин бул тасмага дагы өзүмдүн оюмду айтып, жеке өзүмдүн ой пикиримди силерге тартуулап, назарыңыздарга тартуулаганга аракет кылмакчымын. Эгерде бул видео жакса, каналда биринчи ирет болсоңуз, сөзсүз түрдө подписацияны басып, жана коңгуроондагы басып коюуну унутпаңыздар. Анда эмесе, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.